Assalamu alaykum ayımlar canım mırzalar. Ушундай болгон инкубаторлорго заказ алабыз. Азыр сиздерге бул инкубаторлорду кыскача түшүндүрүп кетебиз. Бул эки инкубаторубуз датчиктер заказ кылып койгонбуз, эми келет. Ошондуктан даяр эмес. Келсе эле сразу зымдарын улап даяр кылып коебуз. Азыр сиздерге кыскача маалымат берип кетебиз. Бул 3 инкубатордун айырмачылыгы болгону алардан түсүндө. Башка эч кандай айырмачылыгы жок. Бул инкубаторлорго 176 жумуртка батат. Анан бул инкубаторлор ар 2 саат сайын өзү оодарып турат. Азыр сиздерге ичин көргөзүп кетем. Мынакей жамаат, бул жакта терморегуляторубуз температураны контроль кылат. Астында влагомер, влажность көрсөтүп турат. Бул жакта таймерлерибиз бар. Азыр таймер мынакей инкубаторубуз переворот иштеп жатат, башталды иштеши. Азыр астында бир контейнер болот. Суу куюп коесуздар. 18 күнгө чейин 50-55 нымдуулук кармап берет. 18 күндөн кийин дагы бир контейнер кошуп коесуздар. Мынакей жамаат. Ушинтип ар 2 саат сайын жумурткалар өзү оодарып иштеп жүрөт. Азыр сиздерге бул инкубаторду ичине кантип жумуртка тизишти көргөзүп кетебиз. Мынакей жамаат, ушундай болгон 88 универсальный лотокко атайын ылайыкташтырылган. Ушинтип тикечен турса деле жумурткаларды кармап турат. Сырттан жумурткаларды ушинтип тизип, анан инкубатордун ичине салып коесуздар. Жана кимге кызык болсо ушундай кармушка, паялка жана инфракрасный лампа жожолорго нымдуулук бере турган немелерибиз бар. Карасаңыздар болот. Азыр бул жумурткаларды инкубатор ичине киргизебиз. Азыр бир кол менен салыш кичине оңой эмес. Ошондуктан азыр телефонду өчүрүп салабыз. Мынакей жамаат, жумурткаларды инкубаторго жайгаштырдык. Ушинтип ар 2 саат сайын өзү оодарып турат. Ал эмесе бул жакта 352 чоңураак инкубатор бар. Бул инкубаторубуз дагы ар 2 саат сайын өзү оодарып турат. Бул жакта температура жана влажность. Влаганы өзү контроль кылат. Бул жакта таймерлерибиз бар. Астында бир контейнер, вентилятор, нымдуулук түшүп кетсе өзү көтөрүп берет. Бул чоң инкубаторубузга койгондун себеби помещение чоңураак, ошондуктан вентилятор коюлган. Бул кичинекей средний болгон инкубаторлорго андай вентилятор шарт эмес. Бир контейнер өзү 50-55 нымдуулукту көтөрүп берет. Мынакей жамаат, переворот иштеп атат. Ар 2 саат сайын ушундай болуп оодарып турат. Кандай размерде инкубаторлор кызык болсо, кайрылсаңыздар жасап беребиз. Ал эмесе бул жакта кичинекей болгон чакан 60-70 ар 2 саат сайын оодарып турат. Бул жакта пол автомат. Мынакей жамаат, көрсөңүздөр болот. Бул жакта сыртта ручкасы болот. Күндө 3 жолу оодарып коесуздар, эртең менен, түштөн кийин, анан кайра кечинде жатаардан мындай бир оодарып коесуздар. Азыр сиздерге ичин көргөзүп кетебиз. Мынакей жамаат. Мында деле терморегулятор, влагомер. Ушинтип оодарып турасыздар. Ал эмесе азыр бул автомат инкубаторубузду күйгүзүп көрсөтөбүз. Мынакей жамаат, инкубаторубузду күйгүздүк. Азыр сиздерге ичин көргөзүп кетем. Бул жакта таймерибиз бар. Ар 2 саат сайын өзү оодарып турат. Переворот башталды. Бул ортоңку пеноплексtin себеби, если жумурткаңыз азыраак болуп калса, ортодон тосуп, жумурткаларды ушундай крышкасын ачып, бир жака оодарып тизсеңиз оңой болот. Биздин дарек жалаба чары телефон номерлерди калтырып кетебиз. Кимге ушундай инкубаторлор кызык болсо, кайрылыңыздар. Ар кандай размерде жасап беребиз.